Саламатсыңарбы окуучулар. 6-класстар үчүн технология сабагынан бүгүнкү тема жыгачтын породалары, жыгачтын бөлүктөрү, жыгачтын түрлөрү. Биздин республикада Токойлор, Тянь-Шань, Алай, тоо кыркалары бойлоп жана тоо дарыяларынын бассейндеринде деңиз деңгээлинен 1000 метрден 3,5 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Токойлор айыл чарбасынын өнүгүшүндө маанилүү рол ойнойт. Алар тоолордон төмөн аккан суунун агымын жөнгө салып, жер кыртыр катмарын жуулуп кетүүдөн сактайт. Кыйратуучу күчкө ээ болгон ташкын суулардын топтолушун жөнгө салып турат. Токойлор айыл чарбасынын өнүгүшүндө маанилүү рол ойнойт. Курулушта мебель жасоодо, ширеңке чыгарууда, курулушта, химия өнөр жайында жана башкада колдонулат. Жыгачтын бөлүктөрү: гарбыль, бурустар, устундар, тактайлар, кесилген материалдар, рейкалар алынат. Фанера жыгач сөңгөгүнүн бир нече ичке түз эмес катмарларынан турат. Жыгачтын таарындыларынан жасаган плиталар ДСП деп аталат. Эми окуучулар тапшырманы окуп жооп жазасыңар.